Жеңишбек уулу Нурланбекпиз. Биз Бишкекте эле турабыз, ушу 20 жылдан бери Бишкекте турабыз. Мына Көлмө аймагында, ошо Көлмө тарапта турабыз. Интернет аркылуу көрүп калдык. Интернеттен ошо тез кабар деген ушундай бир кабар чыккан экен, ошол тууралуу көрүп калдык. Анан шарттарын карасак, шарттар адамдарга мындай ыңгайлуу шарттарды айтылды ал жерде. Анан дары эле кызыгып калып эле бияка биринчи өзүбүз басып келдик, келинчегибиз менен басып келип көрсөк, анан шарттарды түшүндүрүп бергенден кийин бизге эң эле ыңгайлуу шарттар экен. Көп адамдар менен маалымат алып, көп адамдар менен иштешкендиктен бул жерде ачык бардык нерсе көрсөтүлгөн экен. Негизгиси бизге кызыккан нерсебиз бул жерде пайыз деген нерсе жок экен да. Ошо пайыз деген нерсе жок экен, балким кызмат акы деген нерсе бар экен. Булар өздөрүнүн ошол нерсесине кызмат акы деп койгондуктан ошол нерсе бизге жакты. Кайсы бир деңгээлде бардык нерсе, биз намаз окуйбуз, ислам жолунда жүрөбүз дегенден кийин шарияттын көз карашындагы нерсени карайт экенбиз да. 4 ай мурун болгон болчу, 4 ай. Анан биз ошол мезгилде канча бир 70-чи, ушунда 69-чу ушундай бир катарда болчук. Бирок аябай жакшы неме болду, мындай тез эле неме болуп калды. Биз ойлоп атканбыз ошо бир аз кечирээк болуп кандай болот деп. Бирок жакшы эле тез эле болуп калат экен. Анан ошол немеси суммабыз ошол жерде сумма акча менен болгон болчу да. Акча 2.800.000 болгон болчу. Биз ошол жана өзүбүзгө ошого ылайыктуу. Биз ошо Баят районунда тургандыктан Көлмө жакта. Анан ошонун тегерегиндеги үйлөрдү караганга аракет кылдык. Ошо Васильевадан жакшы бир неме, ушундай бир үй чыкты, монолит үйлөрдөн чыкты. Ошол жерден биринчи этаждан ушундай бир двухкомнатный квартира алганга мүмкүнчүлүк болду. 2.800.000 ошол жерде 25% бар экен да. 25%ды мен сразу төлөп коет экенмин, себебинен ошол жерде мүчө болуп киргенге ошондой бир шарттар бар экен. Ошо аларды төктүм банкка. Анан эле булар мага ошондой бир убакытты айтышты, ушунча убакытта келип каласыз, тизмеге кошулдум. Бул жерде кызыга турган нерсеси дагы бардыгы көрүнүп турат экен, онлайн режимде көрүнүп турат экен да. Ошо онлайн режимден караганда өзүңдү кайсы очередке келип калганыңды байкап турат экенсиң. Бул мындай толук ишеним неме болгонго, жылып аткан бул айда 15 күндө мынчага жылып калып турмун, бул айда мынчага жылып калып турмун деп бир жакшы нерселер бар экен да. Анан ошо бардыгы ачык болгондуктан бизге ошол нерсеси туура келди. Анан 700.000 сразу биз ошо 2.800.000ге неме кылгандыктан биз 700.000 болуп калат экен немеси, ошо төлөмдөрүн төлөдүк. Төлөмдөрүн төлөп ошо договорлордун баардыгын колуна немесин койдук, ошо шарттар боюнча. Болду, анан ошол жерде иш процесси кетти, жакшы эле болду. Мына азыр буюрса сүйүнүп отурабыз азыр. Үйдөгүлөр бала чакабыз менен сүйүнүп атабыз. Бул жагында азыр немелер менен, бухгалтер, юристтер менен эсептелип неме кылып чыгарылды. 17.417 сом төлөйт экен айына. Бул 10 жылга болуп атат нерсе. Бул мындай карап көргөндө немеде квартирада өзүң бирөөгө квартирага неме кылып аренда төлөп жашагандай эле болуп калат экенсиң, бирок ал сенин өзүңдүн үйүңдө болот экен да. Сен өзүңдүн үйүңдө азыр бүгүнкү күндө $200 тегерегинде акча болуп калат экен. Бул эң эле приемлемый, мындай орустар айтмакчы, эң эле ыңгайлуу шарт экен. Документациясы бул жагы жакшы экен, ыңгайлуу экен. Себебинен дары эле мага неме кылынат экен, оформить этилет экен да. Алып аткан кишиге оформить этилет экен, ошол жагы көп адамга ишеним тартуулайт экен да. Себеби ошол өзүңдөгү неме документ сенин атыңда болсо, анан ошону болгону ал залоговый катары калып турат экен. Мен ошо төлөп бүткөнгө чейин. Анан калгандары бардыгы ушундай бир жакшы болот экен. Кыскасы өзүңдүн ишеним толук калат экенсиң. Банкта эмес, бирөөдө эмес, же болбосо кандайдыр бир башка бир кооперативдин системасында эмес, балким мен өзүмдө болуп калат экен. Анан өзүм толук процесстерин жүрүп, госрегистрге барып, юристтер ошо чогуу менен жүрүшүп, бардыгын могу жерге мындай болот, ал жерге кандай болот, бардыгы ачык айкын көрүнүп турат экен. Ар бир нерсенин өзүнүн шарты бар. Биз башында айтып кетишибиз керек эле. Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи көптөгөн дуруттарды айтабыз. Аллах Таала бизге ошондой бир мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошо мүмкүнчүлүктү мындай пайдаланып калсак жакшы болот экен. Себеби бул дагы бир кайсы бир деңгээлде жакшы мындай адамдарга социалдык тараптан бир мындай үйдү алууга мындай мүмкүнчүлүк экен. Ошол мүмкүнчүлүктү көпчүлүк адамдарды айтып кетебиз, ушундай бир келгиле, ушундай бир келечек менен иштешкиле. Себеби келечекте атыда ушундай бир жакшы аты бар экен. Ошого иншалла биздин дагы келечегибиз, баардыгыбыздын Кыргызстан элинин келечеги кең болсун деп айтып кетем.